12 январда Бишкекте Манас кинотеатрында Супер Малина комедия жанрындагы тасманын бет ачары болду. Кинонун режиссеру Мирлан Өмүралиевдин айтымында тасманын окуясы түгөйлөр ортосундагы кризисти жана ажырашууларды алдын алып, жубайлардын ортосундагы жагымдуу мамилени сактап кала турган керемет тасма. Кинобуз бүгүн бет ачарын кылып алдык. Абдан толкунданып турабыз, потому что биринчи дебют болду бул. Режиссерлык дебют. Актер катарда өзүм сынап көрдүм. Анан Медердин, калган жигиттердин, Нуризадан, анан жана атактуу актерлордон башкаларыныкы баары дебют болду. Эл аябай жакшы кабыл алды. Ошол элдин кол чабуусунан кийин уже азыр жүрөк түкүлдөп башкача болуп атабыз. Анан ошол тасманы жаратуу идеясы бир 4-5 ай мурун пайда болду. Негизинен сериал жазылган болчу, Медер Нуриза тууралуу. Анан ошону тартабыз деп атып, анан давайте лучше кино кылалы дедик да, анан кино тартып баштадык. Буюрса, жалпы жонунан иши кылып айтор идеянын Нуриза менен Медердин окуясын ишке ашырабыз деген нерсе жалпы жонунан бир 6 айды алды. Колдон келишинче аракет кылдык, дебют болду. Бардык ошол Азиз байке, Бакыт байке, Жаңыл эже, Наргиз эже чоң-чоң актерлор келип катышып беришти. Ошол жерден съемочный площадкадан болгон немелерин тажрыйбасын бөлүшүп атышты, колдоп атышты. Ошон үчүн аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан элге аябай чоң ыраазыбыз. Кыргыздар сонун эл экенбиз. Кечээ эле бир музыкантыбызды жалпылап колдоп коштоп атып туруп чыгарып албадыкпы? Анын сыңарындай баарыбыз бир сырадан ушинтип бир үрүстү колдоп кетсек эле баары сонун болчу да экен. Ошо баардыгыңыздардын көрүүчүлөргө ыраазыбыз. Кыргыздын шоу бизнесиндеги, коом жагындагы мыкты инсандар келип көрүп, сонун болуптур деп колду кысып атса аябай толкунданат экенсиң. Дебюттук тасма болсо бир жагынан. Анан жалпыңыздар чакырабыз. Колдон келишинче күлдүргөнгө аракет кылдык. Күлкүлүү, бир жак четинен адамдарды түшүнүүгө түртө тургандай болгон тасмага аракет кылдык. 13 январдан тарта бардык кинотеатрларда. Биздин кыргыз индустрияга бир чоң салым кошуп аткан фильмдердин бири болуптур. Аябай кызыктуу жана көбүнчө жаштар көрсө деп айтмакчымын да. Ошондой. Фильм Супер Малина. Сегодня вот закрытый показ презентовали всем, здесь наши звезды. Они посмотрели, вот сейчас, по их настроениям, я думаю, мы надеемся, всем понравилось. Ждем всех, Супер Малина, с 13 января во всех кинотеатрах Кыргызстана. Фильм хороший получился для молодежи в основном. Да, комедийный. Жизненных ситуаций очень много, поэтому советую всем посмотреть. Аябай сонун фильм болуптур. Анан бул фильмди өзгөчө жана бири-бирин түшүнбөй жүргөн парочкалар, жаштар келип көрүш керек да. Но только обязательно. Бул кинону көргөн да, көрбөгөн да арманда. Барлык жаштар чакырам, келгиле, көргүлө, чыргагыла, ошондой эле жашооморду Супер Малина кылгыла.